Арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышта биз экс-президент Сооронбай Жээнбековдун бир тууган иниси, жогорку кеңештин бир канча жолку депутаты Асылбек Жээнбековдун байлыктарына жана декларацияларына токтолобуз. Бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Жогорку төрагасы болуп, мен премьерлыгына бошотуп берди. Азыр депутат, катардагы депутат болуп иштеп атат. Эмне себептен ошол эки депутат боюнча чечим чыгып, үчүнчү боюнча чыкпай калды деген суроого мен алдын ала айтып койсом. Асылбек Жээнбеков саясий коомдук ишмер, жогорку кеңештин 4-чү, 5-чи жана 6-чы чакырылышынын депутаты. Ал эми 5-чи чакырылышта парламенттин спикери болгон. Сооронбай Жээнбеков премьер-министр кызматына келгенден кийин төрагалык орнун бошотуп берген. Асылбек Шарипович, билесиздерби, жогорку төрагасы болуп, мен премьерлыгына бошотуп берди. Азыр депутат, катардагы депутат болуп иштеп атат. Жээнбековдор өлкөдө анын ичинде түштүк жергесинде таасири күчтүү үй-бүлөлөрдүн катарын толуктайт. Асылбек Жээнбеков 1963 жылдын 27 августунда Ош облусуна караштуу Каракулжа районунун Бий Мырза айылында туулган. Скрябин атындагы ЛЧРБ институтун аяктаган, кийинчерээк 2002 жылы ишкерлик жана экономика университетинде биримин уланткан. Чоң саясатка аралашканга чейин ал бир катар жеке фирмаларды жетектеп келген. 2007 жылы Социал-демократтар партиясына мүчө болуп, жогорку кеңештин 4-чү чакырылышына депутат болуп келген. 2017 жылы бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын 5-чи президенти болгондон кийин бул үй-бүлөнүн өлкөдөгү таасири артып, анын ичинде Асылбек Жээнбековдун ар бир ыргыткан ташы өйдөлөп, ити чөп жеп турган. 2020 жылдын 4-октябрындагы парламенттик шайлоодон кийин мамлекетте 2 жумадай кризис сүрүп, анын жыйынтыгында бийлик алмашты. Мында элдин толкундоосуна шайлоодо жеңишке жетишкен бийликчил делген биримдик Мекеним Кыргызстан, Кыргызстан партияларынын алдыга чыгып, алдын ала жарыяланган жыйынтык боюнча 120 мандаттын 107си аларга тиймек. Биз сөз кылып жаткан Асылбек Жээнбеков дал ушул биримдик партиясынын катарында эле. Мындан тышкары партиянын тизмесинде ошол кездеги жогорку кеңештин 27 депутаты болгон. Бийлик алмашкандан кийин бир катар саясий окуялар орун алат. Анын ичинде үлкөн саясатчылар да камакка алынып, жеген акчаларын мамлекетке кайтаруу аракети жүрөт. Парламенттин экс-спикери Асылбек Жээнбеков менен анын мурунку орун басары Төрөбай Зулпукаров 2021 жылдын 31 майында кумтуу иши боюнча УКМК тарабынан камакка алынган. Бишкек шаарынын 1-май райондук соту баш каргоо чарасын караган. Ал эми алардын тарапташтары соттун имаратынын алдында митингге чыгышкан. 6 ай бою камакта жаткан саясатчылар боюнча 8 декабрда башкы прокуратура 2 депутаттык кылмыш жоопкерчилигине тартуу боюнча парламентке сунуш киргизген. Сунушту өзгөчө ыкчам караган парламент аны четке кагып, эл өкүлдөрүн бошотуу чечимин чыгарган. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Айда Камчыбековна. Бүгүн бизге ушул комиссиянын чечимин боюнча баяндама тапшырылган. Эмне себептен ошол эки депутат боюнча чечим чыгып, 3-чү боюнча чыкпай калды деген суроого мен алдын ала айтып койсом, кечээ күнү саат 12-де комиссиянын отуруму болгон. Тилекке каршы 3-чү депутатыбыздын жактоочулары катышкан жок. Биринчиден, экинчиден ушул атайын чакырылган кызматкерлерде да ал боюнча кошумча маалыматтар жок экен. Демек, бүгүн 3-чү депутаттын жактоочулары, жакындары келип бизге жолукту. Кудай буйруса, эми бүгүн болсо, бүгүн комиссия кайра отуруп, ал депутаттын да маселесин карайт. Ал эми бул саат болсо, жогорку кеңештин токтому менен түзүлгөн депутаттык комиссиянын маалымдамасы боюнча сиздерди тааныштырып койсом. Ал эми 2021 жылдын декабрь айында Асылбек Жээнбеков Бегимай аттуу кызын учурдагы министрлер кабинетинин төрагасы, президенттик администрациянын жетекчиси Акылбек Жапаровдун Максат аттуу уулуна берип куда болушту. Айрым маалымат каражаттарынын берген маалыматтары боюнча той Асылбек Жээнбековдун Бишкек шаарындагы батиринде өткөн. Ал эми интернет желесине тараган тойдогу тасмадан мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун жаш жубайларга батасын берип жатканын көрүүгө болот. Мына турмуштун чоң жолуна, адам шилтеп атасыңар, шу жолуңар байсалдуу болсун.
Эми экс-спикер Асылбек Жээнбековдун тапшырган декларацияларына келе турган болсок, деклараторы Политмер KG сайтынан алынган маалыматтарга ылайык, Асылбек Жээнбеков 2015 жылдан 2020 жылга чейин декларацияларын тапшырган. 2015 жылы ал 2 миллион сомдон ашыгыраак киреше тапкан, башка кыймылсыз жана кыймылдуу мүлктөрүн көрсөткөн эмес. Болгону ага ишеним иретине берилген бир канча курулушту гана көрүп алдык. Ал эми жакындары бир жыл ичинде болгону 348 миң сом гана табышкан. 2016 жылга келе турган болсок, бир жылда 2 миллион 114 миң сом киреше тапкан, аянты 1500 чарчы метрди чапчыган турак жай, 3500 чарчы метрди түзгөн курулуштар жана бүтө элек имарат кирген. Мындан тышкары ушундай эле категориядагы курулуштар бар. 2015 жылга салыштырмалуу булсам, Асылбек Жээнбеков чыгашаларында көрсөткөн декларатор KG'деги маалыматтарга ылайык, эли күлө 2016 жылы 1 миллион 768 миң сом короткон. Жакындары болсо 2015 жылга салыштырмалуу абдан аз акча табышкан, болгону 198 миң сомду түзгөн. Таасирлүү үй бүлөнүн мүчөлөрү кандай кызматтарды ээлеп турганын эске алганда бул сумма реалдуулукка кошпойт. Автоунаалардан болсо Land Cruiser жол тандабасы бар. Ал эми бир тууган агасы Сооронбай Жээнбеков өлкөнүн президенти болуп шайланган 2017 жылы Асылбек Шариповичтин кирешеси дээрлик 3 эсе өскөн. Бул жылды кирешелүү жыл деп да атаса болот. 2 миллиондон 9,5 миллион сомго чейин өскөн. Мындан тышкары кыймылсыз мүлктөрүн, мал мүлкүн, баалуу буюм тайымдарын колунда турган жеке фирмаларын акцияларында декларациядан көрүүгө болот. Ал эми 2018 жана 2019 жылдар аралыгы кирешеси кайра азайып мурдагы калыбына келген. Тарагы 2,5 миллион жана 3 миллион сомдун тегерегин түзгөн. Мал мүлктөрдөн болсо мурдагы жылга салыштырмалуу анчейин өзгөрүү болгон эмес. Экс-спикер Асылбек Жээнбеков акыркы декларациясын 2020 жылы тапшырган. Маалым болгондой, бул жылы ал 2 миллион 119 миң сом киреше тапкан. Мал мүлктөрүнө кененирээк токтолуп турган болсок, алар төмөнкүлөр. Аянты 1,5 миң чарчы метрлик турак жай. Аянты 3,5 миң чарчы метрди түзгөн толук бүтө эле курулуш объектиси. Аянты 9,7 миң чарчы метрлик жогоруда белгиленгенден башка конструкция. Ишенимдүү башкарууга өткөрүп берилген 4 чарба субъектиси. Алтынкөл акционердик коому, Айдарова ГК жеке ишкердиги, Би Мырза деп аталган 2 ЖЧК. Жылкылары 1 миллиондон ашык сомго бааланат. Бодомалы 1,1 миллион сом, майда жандыктары 750 миң сом, акчасы 210 миң сом, эмерек 410 миң сом. Тиричилик техникасы 135 миң сом, сүрөт, аудио жана видео техника 170 миң сом. Жогоруда белгиленгенден башка кыймылдуу мүлкү 295 миң сом. Асылбек Жээнбековдун жакын туугандары 2020 жылы 550 миң сом иштеп тапкан. Турак жай айыл чарба багытындагы эмес, жер тилке башка конструкциялары бар экени жазылган, бирок аянты 0 деп турат. Ошондой эле аларга тандык Toyota Land Cruiser унаасы, 480 миң сомдук баалуу металлдар, 180 миң сомдук эмерек, 110 миң сомдук фото, аудио, видео техника жана башка кыймылдуу мүлкү 120 миң сомго бааланган. Эң кызыгы, Асылбек Жээнбеков декларация тапшырган 5 жыл аралыгында туугандардын кирешеси бир да жолу миллион сомго жеткен эмес. Таасирлүү бир туугандарын эске алганда алар реалдуу киреше